имам Абу Ханифа айтат, захир риваяда. Имам Абу Ханифа эмне деп айтат? Бизде баягы al-mafqud деген маселе бар. Окудуңарбы? Al-mafqud. مسألة المفقود. المفقود жоголуп кетет. Жоголуп кеткен адамдын өкүмү боюнча. Жоголуп кеткен адамдын өкүмү боюнча. Мурас маселелеринде, анан al-ahwal ash-shakhsiyya маселелеринде. Мисалы, бир киши таптакыр дайыны жок болуп жоголуп кетти. Аялы башка бирөөгө тийгенге болобу? Же болбосо, бирөө таптакыр жоголуп кетти, дайыны жок болуп. Анын жакындары өлүп калды. Артында калган адамдар мурас алат эле. Жоголуп кеткен адамга дагы мурас бөлүнөбү? Же болбосо, жоголуп кеткен адамды өлдү деп туруп артында калган байлыктарды бөлүшөбүзбү? Деген маселелерде имам Абу Ханифа эмне деп айтат экен? Маутул акран дейт. Анын тең туштары эч кимиси калбай өлүп кала турган болсо баары, ага дагы өлдү деген өкүм берилет дагы. Аялы идда күтөт ошол учурдан баштап. Иддасы бүткөндөн башкага тие берет. Анын артында калган байлык болсо байлыгын туугандары, жакындары бөлүп алат. Же ага ошол жыл аралыгында жакындары өлүп калган эле да, мурас бөлүнгөн эле. Ал мал сакталат эле. Ошол мал дагы тегенин малы болот дагы, калгандар аны бөлүп баштайт.